Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar, bizden жалпы görüşçüler, жылқы сүйүүчүлөр. Чыгарылыш башталды туғандар. Бұл чыгарылыш Өзгөнүн Красный маягындагы Бекзаттан достар. Бир жерде кашка ат чыгат экен. Өзүңүздөр багымда байкап тургандай, аттын сынын чогу адаттагыдай эле сиздер менен чогу сынайбыз туғандар. Атты көрөлү. Бұл чыгарылышта баасы кандай коюлат, алдыда достар баарын айтабыз. Анда эмесе биз менен бирге туруңуздар, атты сынайлы. Ассаламу алейкум Бекзат. Кандай Бекзат, жакшыбы? Ден соолуктар иштер болуп атабы Бекзат? Кезектеги жаңы атпы бул? Кезектеги жаңы ат. Анда көрүүчүлөргө маалымат берейли анда. Баштайлы. Бул аттын жашы кандай? Жашы боюнча 6 жаш, 3 асый. 6 жаш, 3 асый. Бул таза кыргыз жылкыдан эле окшойт. Таза кыргыз жылкы. Аргын деген жок. Таза кан, караңыздар достор. Аттын өнөрүн айтпайсыңбы Бекзат? Улагы менен үйрүнө жооп. Менимче баасын азайып кетип, бирок баасы жөндө коюлса керек, а? Кудай кааласа жөндө коюлат. Анда чапсак болобу атты? Чаптырсак болот. Bir sınaylı. Boyu kança çıkat? Boyu 1.60. 1.60 santimetre. Tuyakları taptaza mı? Taza aka. Tuyakları taza. Şişik neme yok. Şişik, buğa, şiver. Yok. Anda nerse yok. Bu özü bayaktan tartıldı. Bu aka bunu Koңшу айылдан alып geldim. Ha, Koңшу ayıldan geldi. Çağılıp жүрген аттардың biri. Dostlar, ulagı mınday жақсы bu mınday, girip çıkışları. Öte жақсы. Tuyağı жеңіл. Ушunu da bir öde qarap koyuyoruz bir yaka. Dostlar. Attın razgomu жақсы ekan, to'xtovsi eng sonun büyülönüşü dostlar. Жоғындықтары eng sonun ekan. Kuyruqtары көтеріп жүрүштөрү. Эми ар кимдин вкусу ар түрдүү тугандар. Сиздерге кандай болот комментарийге жазабыз. Ден соолугун сурайын азыр. Эмне жаман адаттары бар, ошону да бир билип коелу. Бекзат, бунун күйлөнүшү тез экен, а? Күйлөнүшү тез. Оталышы жакшы экен да. Караңыздар. Туяктары таза, а? Таза туяктары. Жооштугучу? Жооштугу көрсөтөт эле бир көрсөтүү өтөлү. Шашпай. Аттын омуролору. Так. Так. Aldı деле, а? Aldı bu. Эч неме болбойт. Жаш бала да карай берет. Жемди атасың азыр? Жемди жеп атат aka. Канчадан бересиң? Бул хозяйыны 4 кило жем беришкен aka. Кармап турат бизде. 4 төлө, а? Ооба. Aldı өтө мощный экен, көкүрөктөр кені. Бул эми аламанда чабылганда турабы Бекзат? Аламанда aka. Аламанда чабылган. Акырын басырчы. Баскандарын көрөлү достор. Андан кийин баасын айтабыз. Сиздер алдыдагы номерге Бекзаттын номерин мен жазып койдум. Чалып сурасаңыздар болот. Эми аттын минус жактары барбы жокпу? Жылоосун дагы бир жылоосун, а? Минус жагы жок aka. Минус жагы жеп ичет болду. Жеп ичет деген, а? Канча салса жей берет aka. Жүрөгү токпу? Жүрөгү ток. Бирок куйруктары мындай тик алып жүрүш жакшы экен, а? Добуш менен. Добуш. Камчы дегенди анча жактырбайт дейт достор. Эми баасына келебиз. Аттын кайманаты бар бекен Бекзат? Кайманаты жок. Анда дей канча бир баасын айтып кой Бекзат. Өзү сен арзан эле коюп атасың. Баасын aka $3200 коет. $3200. $3200. Дагы кеми болот. Болот, а? Анда бир басырып кой, мына тугандар. $3200. Мен болгонун жазып көрсөттүм. Сиздер сураш сиздерден болот эми тугандар. Атты жактырып сынаңыздар. Камчы кетти, камчы. Чындыгында жеңил экен, чындыгында. Буролорун көрсөтүп койчу. Ордунан.
Tormuzdagi jayында ekan, ha? Bo'ldi. Анда эмесе достор, чыгарылыш ушул Бекзаттын атын көрсөтүү менен жыйынтыктайбыз. Ат кандай экен комментарий жазабыз туугандар. Чыгарылыш ушуну менен аяктады. Амандашканга.